Бишкекте диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы талкууланды. Жыйынга мамлекеттик органдардын, диний уюмдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү, эксперттер жана мамлекеттик катчы катышты. Документти иштеп чыгуу демилгеси Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга таандык. Бул максатта атайын жумуш тобу түзүлүп, анын курамына кирген мамлекеттик түзүмдөрдүн, диний уюмдардын, жарандык коомдун өкүлдөрү жана адистерден турган топ 2021-2026 жылдарга мамлекеттик саясаттын концепциясын иштеп чыкты. 5 бөлүктөн турган документтин максаты мамлекеттин светтик негиздерин сактап, ошол учурда диний чөйрө менен мамлекеттик органдардын ортосундагы эри шаркак кызматташтыкты өркүндөтүү. Биздин журтубузду азыр салттар башкарат, бирок дин аралашкан күчтүү жактары дагы пайда болду. Бул жактан биз эми динди жерибешибиз керек. Диндин эң сонун жактары бар. Ууру кылба, ушак айтпа. Эмне деген ыйык сөздөр бар. Бары камыр жумур, эри шаркак. Эгер ушундай диндүү салттуу пайдалансак, бизде жакшы бир демдеги коомду түзө алабыз. Ошон үчүн биз сөзүбүздүн башында эле силер талкуулай турган концепциянын негизине биз ушундай жоболорду киргизүүнү туура көрдүк. Кыргыз Республикасында бир дагы дин мамлекеттик же милдеттүү деп таанылбайт. Дин тутуу эркиндиги Конституцияда кенен, эркин белгиленген. Ал турмак, ал кепилденген. Гарантия. Ар бир жаранга каалаган динин тутуу же эч бир динди тутпоо укугу берилген.